Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мейримдүү ырайымдуу Аллах Тааланын аты менен баштадым. Жараткан Аллах Таалага эсепсиз мактоолор болсун. Пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга салам, салаваттар болсун. Урматтуу мекендешим, урматтуу мусулман бир туугандарым, бүгүнкү козгой турган, бүгүнкү сөз кыла турган темабыз дуа жөнүндө болмокчу. Дуа бул жашообузга кадимкидей таасирин тийгизе турган эң күчтүү ибадаттардын бири болуп эсептелинет. Дуаны жөн эле каалоо тилек, жакшы бир сөздөр катары кабыл албашыбыз керек. Дуа бул жашообузга чоң бир таасирин тийгизе турган күчтүү ибадаттардын бири болуп эсептелинет. Андыктан мына ушул дуалар боюнча сөз кылууну туура көрдүм. Анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дуа бул ибадаттардын чучугу деп айткан сөзү бар. Дагы бир хадисинде дуа бул мусулмандын куралы дейт. Мындан чыкты, дуа менен жашообузду берекелүү кылууга, же бир нерсеге жетпей атсак ага жетүүгө, же бир нерсени сурай турган болсок аны алууга Аллах Тааладан сурай турган чоң бир мүмкүнчүлүк болуп эсептелинет. Андыктан бул дуаларга кыргызча болсун, орусча болсун, арабча болсун, дунганча болсун, кытайча болсун, кайсыл тилде кылбаңыз, жүрөктөн дуа чыккан болсо, жүрөктөн арзуу тилектер чыккан болсо, Аллах Таала сөзсүз иншалла аны кабыл кылат деп билебиз. Күндөрдүн биринде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ахада биядихи Муаз ибн Жабал, Муаз ибн Жабал радиаллаху анхунун колунан кармап: "Я Муаз, усика, о Муаз, мен сага осуят айтам. Мен сага бир насаат айтам. Мен сага бир дуа айтам. Ошол дуаны эч качан таштаба" дейт. Ар бир намаздын артында мына ушул дуаны кылып жүр дейт. Аллахумма а'инни аля зикрика ва шукрика ва хусни ибадатик. О Аллахым, сага зикир кылууга, сага шүгүр кылууга, сага эң мыкты кооз ибадат кылууга өзүң жардам бер. Кандай гана сонун, кандай гана күчтүү дуа. Ооба, эгерде сиз намаз окуй турган болсоңуз, мына ушул дуаны аябай көп жолу угасыз. Ар бир эле имам айтат, ар бир намаз окуучу айтат, ар бир эле мусулман айтат. Демек пайгамбарыбыздын бул осуяты жөндөн жөн эмес. Инсан баласы чарчайт, инсан баласы эринет, инсан баласы жалкоо. Ал зикир кылууда кээде унутат, ал шүгүр кылууну кээде таштайт, ал ибадат кылууда кээде чарчайт. Инсан мына ушул ибадатка келгенде аябай алсыз болот. Бирок ошол алсыздыгынан пайдаланып пайгамбарыбыз айткан мына ушул насаатын дайыма калтырбашыбыз керек. Бул бир эле Муаз ибн Жабалга тиешелүү эмес. Бул бизге дагы тиешелүү. Эй Муаз, мына ушул дуаны калтырба ар бир намазда дегени, эй мусулмандар, ар бир намазда мына ушул дуаны калтырбагыла деген сөз. Демек, мына ушул дуаны дайыма кылып жүрүшүбүз керек. Дайыма, кайсыл жерде болсо дагы. Ошол үчүн кыргыз айтат: "Эй, мага дуа кылып кой" дейт. Же бир ихсан, садака берип, мага дуа кылып кой дейт. Мына ушул ишим оңолуп кетсин. Мына ушул ишим оңунан чыксын, мага дуа кылып кой дейт. Демек, дуа бул элди көгөртөт. Жамгыр болсо жерди көгөртөт. Дайыма бири-бирибизге дуа кылалы. Эгерде бир жумушуңуз болбой атса, бирөөгө жакшылык иш кылыңыз. Бирөөгө каражат болсун, акча болсун бериңиз, мага дуа кылып кой. Демек алсыз экенбиз. Кандай болбосун, дуа менен көгөрөлү, дуа менен жашайлы иншалла.